жерге emne düşüp kaldı. Kamçı düşüp kaldı. İyi. Elesine tur Alişer göbekteş görüyorsun. At menip ketip bırakasın iyi. Atı cedirip koy şey. Düşüp kaldı kamçı. Buna. Şunun emne deydikken baba. En iyi aldı deydikken. Demek Alişer жерden emne neyin aldı? Kamçını en iyi aldı. Бул кесип мен өзүмө мектепте окуп тургандан бери жаккандыктан ушул кесипти окуп, андан кийин 83-жылдан баштап ушул кесипти аркалап иштеп келатам. Анткени өзүңдүн жан дүйнөң балдар менен болгондон кийин, демек ошо балдар менен балдарга ушу билимди берсем деген негизде ар дайым 35 жылдан бери ушул кесипти аркалап келатам. Анткени жаш муундарга билим берүү деген мындай абдан өзүңө удовольствие аласың деген эмне мындай. Өзүңө бир жакшы сезимдерди кабыл аласың, чыгармачылыгың артат, изденесиң. Негизи эле башталгыч класстын мугалимдери көп изденет, чыгармачыл келишет абдан. Анан кийин биз эми өзүбүз эле отуруп алып барактап ар кайсы журналдардан издене бербейбиз. Биз дагы ар кандай методикалык ыкмаларды 3 жылда бирден, 5 жылда бирден барып окуп келебиз. Азыр бизде ар кандай долбоорлордун баары чыгып атат, улам заман жаңырган сайын. Ошол долбоордун баардыгына мугалимдер тартылабыз, андан окуп үйрөнөбүз. Калганын дагы бизге мугалимдер үчүн журналдардан үйрөнөбүз. Бири-бирибизден мугалимдерден сурап билип сөзсүз түрдө чыгармачылыкка өзүбүз жакшы үйрөнөбүз. Кыбыраган дегендин дагы мааниси бар. Синоними. Кыбыраган деген. Шашпай деген. Жана шашпай туура. Иә, Алишер Азамат кандай? Кичинекей. Мисалы, кыбыраган кичинекей балдарды эчтип алыптыр деп көчө түшүндүрбөдүк беле? Демек анын эме синонимдери бар экен, көп. Синонимдин бир эле кээ бир сөздөрдүн 20га жакын эмнеси бар дедик эле? 20га жакын түрү бар дегенбиз. Бул Бартабаса Бурлеже экөөбүз чогуу иштегенибизге 10 жылдайдын жүзү болду окшойт. Бул Бурлеже жөнүндө айтып өтсөм, Бурлеже өзү ачык, аябай ак көңүл эже. Ушул жок жерден бир нерсени пайда кылып койгон эже да. Анан биз аябай суктанабыз, ушунчалык эмгекчил, өз ишин сүйгөн, ошолду сыйлай билген, ушунчалык таланттуу эжелердин бири деп айта алам да. Биз ушунчалык чарчап турсак да, кыздар тургула келгиле бүтүрө коелу деп туруп ушунчалык бизди кайра жумушка жандандырган эжелердин бири деп айта алам. Анан ошондой эле көптөгөн эжеден методдордун алабыз. Биз билбеген көп нерселерди үйрөнө алдык деп айта алам. Ошол учурларда Бурлеже ошол өтүлгөн сабактар менен моундай өттүм, кыздар карагылачы, аябай толкунданып, даже окуучулардын айтып кеткен эмелерин да бул бала мындай кылып айтты, мен өзүм аябай эметип калдым, бүгүнкү сабагым аябай жакшы өттү деп ушунчалык жакшы сөздөрдү айтып берет. Анан ошол эженин сөзү менен биз да ошо жанданып, ошол эмебизге суктанып, анан кой биз да иштейбиз деп эметебиз да. Бизде негизи начальный класста айтып өтсөк деги Альпия майрам болуп калат. Ошол учурда Бартабаса Бурлеженин классы аябай жакшы болот. Себеби өзү жандуу бүт жактан бар да. Бир туруп артист болуп кетет. Ушул баардык жагынан бар да. Ушунчалык суктануу менен көрөбүз. Балдары да ошон мугалимдин өзүнө окшоп калат окшойт. Балдар да аябай жандуу чыгат да. Анан ар бир конкурс буларында ошо Бурлеженин балдар биринчи, экинчи место алып келгендерин угуп атабыз. Мен бул сөздү билем. Аны кебимде же жазууда колдоно алам. Азамат. Баарыбыз кошулабызбы? Кол жаап коелу. Кел, андан кийин кел Арыскан. Мен бул кесип мага абдан жагат, анткени өзүм каалаган кесипте ушу өмүр бою иштеп келатам. Кичинекей жаш бөбөктөргө болгон өзүмдүн билимимди тартуулап, эң жакшы ушул кесибимди сүйгөндүк менен өмүр бою иштеп келатам. Анткени жаш муундарга тарбия берүү азыркы ушул заманбап жашоодо дагы улам жаңы ыкмалар менен үйрөнүп, өзүмдүн жашым өтсө дагы улам жаңыча иштөөгө аракет кылып, эң жакшы балдар үчүн таасирлерди калтырып келе жатам деген ойдомун. Биздин башталгыч класстын мугалимдери биз азыр келгиле окуйбуз долбоору менен окуп жатабыз.
3 модулун окуп бүттүк. Бирок 1-2 класстын мугалимдери баардык ачык сабактарын өтүп бүтүштү. Ошол 2 модуль боюнча 1-2 модуль боюнча 3 модуль боюнча бизге тиешелүү экен 3-4 класс. Мен 4 класстар менен көчөгүнү ачык сабак өттүм. Анткени ал келгиле окуу долбоору абдан кызыктуу экен негизи. Балдардын адабий окуу сабагы боюнча да сөз байлыгын абдан өстүрөт экен. Ушул 11-12 жаштагы балдар 5000ден ашуун сөз запасы болуш керек экен. Демек ушундай балдар сөздөрдү таап чыгышып, таппаганын мугалим жардам берип, абдан кызыктуу болду көчөкү сабагым. Анан кийин бул эмеде келгиле окуйбузда фразеологизм деген бар экен да. Мисалы фразеологизм деген бар, бирок биз көп колдонбогонбуз да. Азыр ошол экини дагы Арабаевтан мугалимдер иштеп чыгат деди. Ошондо мисалы бир илгери мындай бизде макал бар го, эмне мынча шодокондун бүркүтүндөй эме жутунасың депчи. Аны биз биринчи аны айтпай туруп, эмне эле мынча бул жулунуп атат дегенде, сен эмне эле шодокондун бүркүтүндөй жулунуп калгансың деп, балдарыбыз дагы ошондой сөзгө фразеологизмди пайдаланганга үйрөтсөк болот экен да. Ошентип фундамент куруп. Башталгыч класста жок болчу да негизичи, а чоң класстарда бар да. Бул эже эң жакшы эже. Бул эже бизге 1-класстан жакшы өтүп жүрөт. Бул эже үчүн биз баарын билип алдык. Каалаган сандар менен жазып жазганды үйрөндүк. Аны окуганды дагы. Бул эже эң көп айткан сөзү кандай? Кандай сөздөр дейт? Окуу, жакшы окуула, ыймандуу, тынч отургула деп айтат. Негизи мугалим болуу оорбу? Кандай ойлойсуң? Ушунча баланы башкарыш? Менин оюмча оор деп ойлойм. Неге? Анткени балдар көп болот, кээде тынч болушпайт. Мен чоңойгондо мугалим болгум келет. Эмне үчүн мугалим болосуң? Анткени мага мугалим деген кесип абдан жагат. Балдар менен кызыктуу сабактарды өтүп, жакшы аларга жакшы билим бергим келет, үйрөткүм келет. Кандай ойлойсуң? Бул эже силерге кандай билим берип жатат? Бизге эң жакшы билим берип жатат деп ойлойм. Мисалы, кандай сабактарды өтөт? Эң кызыктуу сабактарын айтсачы. Эң кызыктуу сабактарым математика, адабий окуу, кыргыз тили. Бул эже кандай ыраазычылык сөздөрдү айткың келип жатат? Бул эжеге чоң рахмат. Бизге жакшы билим бердим. Бизге мээнеттерин төктүм. Биз аны эч качан унутпайбыз. Бурул эже жөнүндө айта кетсем, ошо Бурул эже бул мектепте иштеген 10 жыл болду деп атпайбызбы. Ошондон бери Бурул эже аябай ушунчалык энергиясы көп адам да, эч качан чарчадым деп айтпайт. Ошо келгенден бери 2 класс менен иштеп жүрөт. Анан жаштарга, көптөгөн жаш мугалимдерге өзүнүн ыкмаларын үйрөтүп, мугалимдик жолунда көптөгөн кеңештерин айтып келет. Ошо биздин коллегаларыбыздын ичинде чоң кадыр баркка ээ болду ошо келгенден бери. Анан бул эженин окуткан балдары аябай тыңчыгат, дайыма алдыңкы класс болуп, алдыңкы окуучулар болуп аты чыгып келаткан класстар көбүнчөсүн. Анан ошо эже аябай эмгекчил, баардык кагаз иштер болобу, методикалык иштер болобу, ошо үйүнө чейин алып кетип, ошо негизи башталгыч класстар аябай эмгекчил болот эмеспи? Анан көп ошо эмгек кылып келатат. Анан бул Бурул эже ошондой коллегалар менен отуруп калганда, баягы окуучулар менен сабак өткөндө, баягы окуучуларга мындай катаал мамиле жасап, мындай серьезный болуп жүрсө, ал эми коллегалар
жок мындай кичине катуураак баягы мугалимдик сүрү менен жүрсө, ал эми коллегалар менен отурганда башкача шайыр тура калып ар кандай мугалимдерди күлдүрүп, же болбосо ушунчалык сонун ырларды ырдайт. Аябай мындай артисттик мүнөзгө ээ же да. Негизи мугалимдер ошол артисттик мүнөзгө ээ болуш керек. Ошол баардык мугалимдик мүнөзгө эмнелер туура келсе, ошол мүнөздөр бар да эжеде. Эгер өзүңдүн кесибиңди сүйсөң, анан ден соолук берсе Кудай, баардыгы ошо жакшы болот болуш керек деп ойлойм да, негизичи. Анан өзүң кесибиңди сүйсөң, сөзсүз түрдө энергия пайда болот. Баардык жактан колдоолор болуп турса, үйүңдөгүлөрдүн баардыгы тең ойдогудай болсо, мектептеги жумушуң дагы болуп турса, администрациядагы мындай жакшы сөздөрүн айтып турса, көптөгөн жаңы ыкмаларды үйрөнүп турсак, анан ого бетер кызыгуу энергия пайда болот болуш керек деп ойлойм. Эми мен өнөр аябай мындай музыкалык аспаптарда деле ойной албайм, бирок раматылык атам ойночу эле. Өзүм кээде ушундай ырдап коем, эс алуулардачы. Ошо. Көрсөтүп бербейсизби? Мейли анда. Ошо ар бир ата эне бала үчүн деп балдар үчүн жашайт экен. Мектептеги балдар да биздин балдарыбыз, өзүбүздүн балдардан дагы, аларга дагы өзүбүздүн балдарга кандай мамиле жасасак, ошондой мамиле жасабыз. Гүлзат Байзакованын аткаруусундагы жана бир ырын ырдап берейин. Эненин ыйык дешет тилегүнү, эзилип тилеп келем күнү түнү. Эл улуу болор деген үмүтүм бар, үмүтүм бар. Эр жетип актайсыңбы ай тилегимди, эр жетип актайсыңбы тилегимди. Кубанчым кагылайын карегимсиң, жанымдан жаралган бир данегимсиң. Мезгилсиз бул жашоодон өтүп кетсем, артымда из калтырар белегимсиң, артымда из калтырар белегимсиң.